Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар, урматтуу агайыны, эже карындаштар. Акыркы учурда Кыргызстаныбызда болуп жаткан кырдаалдар боюнча ой бөлүшөйүн деп турам, туугандар. Албетте бир аз убактыңызды алсам кечирим сурайм. Негизи сөз абдан көп, бирок колдон келишинче кыска нушка кылып оюмду жеткиргенге аракет кылам, туугандар. Байкабасаңыздар керек, акыркы учурда өлкөбүздө жакшы чоң иштер болгон сайын шып эткен нерсени жөнөткөрбөгөн чөөлөрдүн дагы уулуганы, кыңшылаганы аябай чоңоюп баратат да, туугандар. Илгери ушул бийликке чейинки илгерки президенттердин учурунда биз өнүгүп атканыбызды КТРден ошол президенттин берген отчетунан гана көрчүбүз. Деп өнүгүп аткан турбайбыз. Азыр көчөгө чыксаң баскан жолуңан көрөсүң өнүгүп атканыбызды. Өтсөң көпүрөдөн көрөсүң, имараттардан, стадионубуздан көрөсүң. Эми мындай сырттан келген туристтер деле айтып атышат. Борборубуз Бишкекти өзүбүздүн мусорубузга өзүбүз түтүнүнө какап түшкүрүп калчубуз. Эми мындай ачканда шүгүрчүлүк келтире турган заманда анан жол куруу боюнча мынакей эң жакшы темпке чыктык өлкөбүз. Бирөө айтат, сен ушинтип эле макалп эле мактап эле, бул деген жол куруу өнүгүүгө туура келбейт, жатпайт. Завод, фабрика куруш керек дейт. Эми ага жооп бергенге өзү мындай жооп бергим келбейт да. Балама Алла Таала оору берген, бирок балам анан мен эле жалгыз калам да жашоодо ошондой эле сезилет. Балам аты Умар, ТЦП, врожденный паралич. Балам 6 жашта. Балам ооруганда кадимкидей чогуу тырышып, бүт денем кыйналат. Бир Алла билет. Бул оору менен балам өмүр бою жашайт, больницадан басып чыгат деп эч үмүтүм үзүлбөйт. Жанымда күчтүү эркек болгондо мынтип кыйналбайт болчумун. Сиздин эң чоң максатыңыз? Балдарым менен тынч жашасам дейм. Ошол эле максатым. Кыргыз эли жардам бере алат. Мен Аллага ишенем да. Алла Тааланын казынасы аябай чоң да. Эгер Аллах берем десе, элдерди кыргыз элин себепчи кылып берет деп ишене алам. Ошол нерсени түшүнбөгөндө ага эмнени айтыш керек. Ошол завод биринчиден жол болбосо, жакшы жол. Инфраструктура болбосо, завод, фабрика эч ким курбайт. Өнүгүүнүн баары жолдон башталат. Туугандар. Анан мыйзамдуулук сакташ керек. Мыйзамдуулук деген бул эмне, туугандар? Бул мамлекеттин өнүгүшүндөгү бир инструмент, мыйзамдуулук. Мыйзамды кээ бир жерде мамлекеттин өнүгүшү үчүн керек болсо, ал нерсе мыйзамдан жогору туруш керек, туугандар. Мыйзам бул эмне? Мыйзам бул бизге мыйзамды кечирип койгула, бизге Муса алейхиссалам келип жазып берип кеткен жок да. Илгерки эле коррупционерлер, каракчылар, саткындар, ошолор акча менен бийликке келип, депутат болуп, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн жазып кеткен мыйзамдар толтура, туугандар. Ошон үчүн ошол илгерки бардык президенттер мыйзамдан чыкпайм деп эптеп актанып, өздөрүнүн срогун өткөрүп, чөнтөктү кампайтып кете беришкен, туугандар. Ошол мыйзамдан чыкпайм деп атып, кумтөрдү да ала алган эмес, туугандар. Алган эмес. Наоборот, Сентера менен келишимге келип, өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлоп, элдин кызыкчылыгын түпүрүп басып кетишкен, туугандар. Адилеттүүлүк деген эмне? Адилеттүүлүк мына Европада бирөө жүрөт, мен экологмун деп. Ысык көлдү сактагыла. Мен мына билип атам, ысык көлдү булар талкалап атат деп. Эми кечирип кой. Ошол экологко мен таң калам. Ысык көлдү кимден сакташыбыз керек? Мен жөн гана мындай логика катары айтайын. Европада бакырып кыйкырып, көлдүн жээгинен практика жүзүндө 1 килограмм мусорду же болбосо 1 баклажканы алып тазалап койбогон адамдан сакташыбыз керекпи, же 6 жылда миңдеген ысык көлдүн ичинен миңдеген метр торлорду алып чыгып, миңдеген мусорлорду алып чыгып, ысык көлдүн суунун астынан керек болсо балыктарды кое берип, ысык көлдүн биосферасын тазалап,
жолдорун оңдоп аткан кишиден сакташыбыз керек биз көбүнчө. Жөн гана логика катары. А жана бөлтүрүк деген анын айтканы бар өлтүрүк экен. Шанс берди. Кыйратам деп колунан келген жок. Кайра кетти. Эми тияка кагазга жазып алып, аябай акылдуу, укмуш, бир маданияттуу, бир грамотный болуп көрүнгөндө да укмуш, акылдуу сөздөр менен сүйлөп чыгып атат ушактап. Канчалык өзүн ошондой көрсөтөм дегени менен биз бул жактан бияктагы карап отурган кишиге баары бир көзүбүзгө сол ошбозада айран саткан эжеге окшоп калып атат бул кишичи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Кудай буйрса Кыргызстан эң жакшы жолдо туугандар. Кытай боюнча Кытай менен канча элди коркутушту, канча чотушту, мына келди эми кетпейт. Мен мисалы үчүн өзүм, мен бирөөнүн уккан жок, мен өзүм мисалы үчүн былтыр Жалал Абадтан келатып, Тогуз-Тоrodо жанагы бир жерде оңдоп аткан экен, 1 сааттай туруп калып, эки Кытай, бирөөсү переводчик экен, үчөө турган экен, сүйлөшүп калып, мен инженермин дейт. Мен немем ушул тоолуу жерлерде жана сейсмикалык немесин дейт, жердин кыртышын, ушу жолдун канча жылга немесин полный биз жасайбыз дейт. Күчтүү Кытай экен. Анан айттым, сен мына бизде жеме тоолуу жагы чоң жолдор салынат, келип иштейсиңби десем, жок дейт, мен Кытай менин өлкөм төлөп берген айлыкты Кыргызстан мага төлөп бере албайт дейт. Мен кетишим керек дейт, мен башка жакта да иштеймин дейт. Ачканда мында бир просто биздин жана маалымат саясатын жетектеген бир немелер бар, былжырбайлар. Ошолор ошо Кытайлардын өзүнөн интервью алып туруп, элге мындай маалымат берип койсо болмок да, Кытайдын өзүнүн оозу менен. Атак Кыргызстаныбыз эң туура жолдо туугандар. Кудай буйрса өнүгөт. Биз наоборот, биз Садыр Нуркожоевичти биз өзүбүз пайдаланышыбыз керек. Ушул кишини пайдаланып, биз өлкөбүздү оңдоп, кичине бир келечек муул үчүн мамлекетибизди оңдоп алышыбыз керек, түздөп алышыбыз керек туугандар. Ошол туугандар, мен кыскача оюм, дагы көп сөз болот, дагы чыгып турабыз туугандар. Бар болгула, аман болгула. Assalamu alaikum. Менин атым Акжол, Лайтал айылынын тургуну болом. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден мынабы элдин көйгөйүн жеринде көрөйүн, жеринде угайын деп келгениңиз өзү бул чоң мактоого арзыйт. Бул ишиңиз элдин менен бирге экендигиңиздин анык далил деп ойлойм. Анан эл болгондон кийин көйгөй да болот экен. Биздин айыл, Лайтал айылынын көйгөйү мынабы Мырзеке Алайкы жолу биздин айылдын так ортосунан өтөт, узундугу 5 шакырым. Анан тротуарыбыздын жоктугунан ошол жөө жүргүнчүлөрдүн, мектепке барган келген окуучулардын коопсуздугу өтө курчак абалда калып атат да, себеби дегенде жол менен басып атышат, тротуар жокчу. Анан ошол жолдо транспорт министрлиги эске алып койгула, айылдардын ичине тротуар салуу боюнча. Ооба. Көп деле акча кетпейт да, туурабы? 1,5-2 метр тротуар салып койсо айыл ичине боло берет. Карап койгула. Ошол көйгөй чечилип калса, тротуарыбыз басылып калса, суу түтүктөрүбүз, лактыктарыбыз коюлуп калса, күндөн электр кубатын алуучу мамычыларыбыз коюлуп калса, элдин жашоо шарты кыйла жакшырып, ошо коопсуздук маселеси чечилип калмакта. Сиз ошого бир жакшы көңүлүңүздү буруп койсоңуз. Рахмат. Мен атым Урматбек, Карагуз айлыкын Түшүнүк айылынын тургунумун. Биздин көйгөй ошол 5 айыл Союз таркагандан бери маданият үйү жок калганбыз. Союз ошол маданият үйү 5 айылды бириктирип турган маданият үйү жок. Ошол үйдү калыбына келтирип берсе, азыр кимдир бирөөлөр ээлеп алган, менчикке өтүп кеткен, ошол маданият үйү жок калдык. Менин суроом ушул аксакал. Карагуз районуна куш келипсиз, чоң рахмат. Маданият үйү менчикке өтүп кеткенби жагында? Жери жоголуп, ошо жерине сарай салып алышкан.
Ошону bir madaniyat үйүбүз жок. Мына 5 Алтын күрөк, Кеңеш, Баймат, Очу деген Чырдай деген 5 айылыбызда bir madaniyat үйү жок. Мисалы, bir депутат барса жолугушканга эчтекеби жок. Күн ачыкты погоданы карап туруп барышат. Жо азыр айтсаңыз, маданият үйү жок болуп кетип, жерин башка бирөө ээлеп алып атабы ошондо? Жерим бирөө сарай салып алган. Ошол себеби ал жер ортолук болчу. Ортолук бардык айыл келип токточу жай болчу. Түшүнүктүү. Прокуратура карап койгула. Карап текшерип көргүлөчү. Менин атым Мәлик, фамилиям Осмонов. Ошол Ойтал айыл өкмөтүнөн келдим, Көңдүк айылынан. Биз элдин атынан келдим. Ошол жерде биздин атайын орто мектеп салынган эле Союз мезгилинде. Азыр ошол окууга жараксыз болуп, ошо балдар коркуп чыгып атышат ошодон. Ошол МЧСтин кызматкерлери келип, ошону жараксыз деп табылганда мектеп. Ошону bir жакшы көзөмөлгө алып, өзүңүз biz kelgendерге суроо беребиз. Кээси болду деп коет, кээси жок деп коет. Болду десе сүйүнүп калабыз, жок десек үйүнүп калабыз. Ушуну bir өзүңүз көзөмөлгө алып бизге түшүнүктүү. Нурдан, эгерде МЧСтин заключениясы бар мектеп болсо, анда кийинки жылдын бюджетине киргизгиле анда. 28-ге калбасын, ошо күздө киргизип койгула, 27 баштап, жазда баштап. Сентябрда окуучулар кирип кеткендей болсун. Канча орундук мектеп эле? Канча бала окуйт мектебиңерде жалпысы? Мектепте 200 канча бала окуйт да. Кичинекей эле мектептир. Кичинекей эле. Кичинекей эле мектеп экен. Анда кийинки жылга киргизгиле. Мен ушу 1 жылдан бери больницага жатам да. Анан мына врачтарга, кызматкерлерге чоң рахмат. Айлык акысын көтөрүштүр. Мына кенже кызматкерлердин айлыгы аз да. Шуну көрүп, оорубуз ооруйт. Ушу ягын жакшы көңүлгө алып койсоңуздар. Анда көңүлгө алып атабыз анда. Көңүлүбүздө ал боюнча иштелип чыгып атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, менин аты жөнүм Абзаетов Султанбек Чырмашевич, Карабыз айылдык кеңешинин төрагасы. Улай Тала айыл аймагынын Сарыташ участкасынын Карабыз айыл аймагынын Кеңеш айылына чейинки Тар дарыясынын жээгин бекемдеп дамба куруп берүү боюнча Каракулжа айыл аймагынын 1-май айылынан Кара Кочкор айыл аймагынын Тоготой айылына чейинки Кара дарыянын жээгин бекемдеп дамба куруу жагы себеби бул жерлерде миңдеген гектар жерлер иштетилбей бош турат. Тар дарыясынын ташкындаган мезгилде элдин үлүш жерлерин бир мүнөт. Аким айтчы, азыркы жанакы 1 миллиард 900 миллион сом кетет экен деген жер. ошол жер. Болду. Бул жерди биз азыр кеңешмеде сүйлөштүк. Жыл сайын МЧС акча бөлүп берип, ошол эки жээгин баягы дамба куруу боюнча. Ошондо эки жак жээгинде жер баягы эконом болот экен дагы, дыйкандар колдонсо болот экен. Бул боюнча биз сүйлөштүк бул боюнча. Планда уже баштайбыз. Микрофонду кошуп коесуздар. Рахмат Садыр Нуркожоевич. Төлпиев Дөлөтбай. Менин айтайын дегеним, биздин мына өкмөттөн чыккан 309-токтомдун аткарылышын Айыл чарба министрликке аябай талаптарды берип атасыз. Мына азык түлүк коопсуздугу боюнча еттин кымбаттаганы тууралуу өзүңүз бир күн айтып кеткендей, мына биз телевизордон көрүп калдык. Биздин эгин менен, будай менен элибизди 40% гана камсыз кыла алабыз деп. Мына бизге окшогон үрөн чарбалар иштебесе, бул азык түлүк коопсуздугун жоюп иш кыйыныраак. Ошон үчүн мына биздин райондун акими 309 токтом боюнча 1 жыл марттын 10-унда келген, бир да иш алып барган жок. Кирсек мага бирди сүйлөйт, кирген элге бирди сүйлөйт, ушуну менен чечилбей кала жатат. Эгерде ушуну 309-токтом боюнча иштей турган болсок, азык түлүк коопсуздугун чечсек болот. Мен ошону суранып кетет эле бир чечип беришиңизди. Макул, ал боюнча жардам беребиз, үрөн чарбачылыгы боюнча. Бирок сиз айтып аткан 100% тимеле чечип ийебиз деген бул жалган нерсе. Бул туура эмес, анткени биздин жерибиз жетпеген үчүн, айдоо жерибиз жетпеген үчүн өзүбүздү өзүбүз камсыз кыла албайбыз. Биздин өлкөнүн 94%-ын территориясын тоолор ээлейт. 6% түз жерибиз бар. То ошонун ичинде Бишкек, Ош шаары, райондор, шаарлар, айылдар жайгашканда, андан сырткары анан кийин айдоо жерлер. Ошон үчүн жетпеген үчүн биз өзүбүздү өзүбүз камсыз кыла албайбыз деп атабыз биз. 60% сырттан сатып келебиз токочту. Буудайды, унду дегендей. Бирок үрөн чарбаларын өнүктүрсөк болот, жардам берсек болот. Башка өлкөлөрдөн сатып келбей, өзүбүздүн үрөн чарбаларды өнүктүрүп, өзүбүздүн үрөндөрдү алып себишибиз керек.
Кана маалымат берсеңиз бул боюнча. Садыр Кожоевич, 309 боюнча сиз өзүңүз колдоп бергенсиз. Ошол чыккан жылдан баштап эле өрөөн чарбачылык, асыл тукум мал кармагандарга жана кооперативтерге берилсин деп ФГСУ өкмөттүн жерлери. Негизи бул жерде тиги акимдин иштебегендиги эмес. Негизи бул жерде кичине кыйынчылык бар, тартышчылык бар. Элден баягы срок аренда бүткөндөрдү алып кооперативтерге асыл тукум анан ушул өрөөн чарбаларга берип атабыз. Анан бир тарап бул тараптагы кээде наразы болуп калып атат. Не себептен тиги өрөөн чарба жакшы иштебей атат, өрөөн бербей атат, жөн эле кармап басып алып атат деп. Ошон үчүн бул маселе элди өрөөн менен камсыз кылбайт, а бирок жерди кармап жатып атат. Ошондой эки тарап талаш бар да, ошон үчүн тиги бир жагынан акимди жамандап коюшат, тиягда жамандап коюшат, бирок бул маселе негизи саясат туура, бул багытта корректировкалар кылып жумушталып кетет. Иштегиле, жардам бергиле. Эгерде иштетпей аткан болсо, жөн эле жерди басып жаткан болсо, иштете тургандарга алып бергиле. Бул туура. А эгерде иштетип аткан болсо, элге өрөөн берип аткан болсо, анда тийбегиле. Садиева Бактыгүл Лайтал айылынанмын. Менин сизге Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылуумдун себеби биз булдан 2011 жылы Ош областын Ош шаарынан 4 соттук жер участогун сатып алганбыз 3-чү адам болуп. Ошол балдарыбызга окутайлы деп ошол жерден жер сатып алып 2011 жылы үй курганбыз ал жерге. 2023 жылы прокуратурадан бизге кагаз келип, жер токтому туура эмес кабыл алынган деп 23 жылдан бери биздин токтомубузду жок кылып, мына 26 жылы болсо ошол зорго салып алган үйүбүздүн сатып алуу келишимибизди да жокко чыгарып салды. Биз ал жерди сатып алып аткан учурда 15 жыл мурун кызыл китебибизди текшертип, баарын келишимди алып, токтомдорду госрегистрден, архитектурадан баарынан текшерип анан алганбыз да 15 жыл мурун. Бизде азыр мына 23 жылдан бери прокуратура, областтык прокуратура, шаардык прокуратура жаныбызды койбоду да, кайра жазып элечи. Ошону зорго салып алып, ошо жерди чарбачылык менен айылдын ичиндеби жериңиз? Шаардан алганбыз да балдарыбызга депчи, балдарга деп. Кызыл китебиңиз бар, а? Кызыл китеп, архитектура бар жогу бар. Айылдын арасында. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Бул боюнча Ош шаары боюнча айтып атасыз да. Аз маалымат берип атышат, сот туруп койгон депчи. Бул боюнча мен карап чыкпайм, маалыматым жок экен. Силер карап чыккыла, сот экөөң биргелешип карап чыккыла. Эгерде бул кызыл китеби бар жерди сатып алып атса, анан кандай мунукун кайра жокко чыгарасыңар? Силер мурун кызыл китеби бар жерди сатып алдыңар беле? 3 адам болуп сатып алганбыз бизчи. Кызыл китеби карап чыккыла, эгер эме болсо жардам бергиле да, жардам бергиле давайте. Садыр Нуркожоевич, мен мына 2-3 күндөн берки иш сапарыңызды көрүп, мына адилеттүүлүк боюнча иш жасап атканыңызга абдан сыймыктанам. Мен ушул абдан мындай сапкы тарттым да. Мен ушул Каракулчу районунда айыл өкмөттүн башчысы, биз топ кызматтарда иштеп, Ош шаарына барып, муниципалдык менчик башкармалыктын башчысынын орун кызматы болуп иштеп турган мезгилде Камчыбек Кыдыршаевич өзү окуган мектепке келет, Терешкова мектебине. Келет дагы, мындай мектеп тез арада бузгула дейт. Мен тиешелүү документтердин бардыгын тактатам. МЧСтен корутундусун алам, көз карандысы экспертизанын корутундусун алам. Мэрдин протокол чыгат, тез арада бузгула деген. Анан биз бузабыз. Бузгандан кийин 3 жылдан кийин мага кылмыш ишин козгоп атат. Еще козгоп эле койбой, мени 4 ай камады. 4 ай камап, еще плюс 1 миллион сом акча төктүм. Эми бир адамгерчилик кылар ушулар эми. 1 миллион төксөм ага да чыгарышпайт. Атыңыз ким? Курстанбек. Şu Каракулчанын тургуну болом, мени элдин баары жакшы билет. Бул жерде айыл өкмөттүн башчысы кызматында да иштегенмин. Анан кийин 1 миллион сом акча төксөм, анда дагы чыгарышпады. Жок, сен келишим түзүшүң керек, сен акча төлөйсүң, анан кийин чыгарасың деди. Аны кантип эсептеткен? Ошол Терешкова мектебинин жатаканасы бул 63 жыл мурунку здание, Садыр Нуркожоевич, вообще мусор. Ошону тергөөчү жана Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын жөнөкөй эле кызматкерине алып келген дагы мынанча кыш, мынанча плита бар деп туруп, аны интернеттен алып, ал бирөөнүн тагдыры менен ойногон да, интернеттен алып туруп эле баасын коюп, 7 миллион 713 миң сом сен жок кылгансың деген мындай жүйөсүз. Азыр токто суроом бар сизге. Ал Терешкова мектеби бузулуп, түп орду менен жок болуп, кайра ордуна андан 3 эсе, 5 эсе жаңы мектеп курулду. Андан неге сизге ушерп деп атат? Туура айтасыз, Садыр Нуркожоевич, өтө өкүнүчтүү. Ошол мектепти туура эмес, Камчыбек ташип буз десе бузабыз да биз.
Ошол туура эмес бузгансыңар деп эми ачык эле айтыш керек. УКМКнын кызматкерлери ошондо шаардыкы козгоду беле? Так, шаардын прокуратурасы кайра жаңачылган жагдай боюнча арыз берсин бияк. Арыз берсин, жаңачылган жагдай боюнча кайра бүт мунун 1 миллион сомун кайтартып бергиле, ишин жапкыла, кайра кайтартып бергиле төккөн акчасын. 1 тыйынына чейин. Түшүндүңөр, а? Сот. Сиз дагы көзөмөлгө алып коюңуз. Бул кандай эми бул? Ал жерди бузуп, анан кийин ал жерге андан 10 эсе жакшы мектеп, дагы бир 200 жыл тура турган мектеп, мен барып ачкам да аны. Анан кийин буну кайра ушерп деп 1 миллион төктүрүп, анан 7 миллион талап кылган. Бул кандай адилеттүүлүк бул? Бул кандай? Калысыздыкпы же туура айтамбы? Мындай логикасын ойлонуп көрүңүзчү сиз мисалы. Шаардын прокурору бул жерде мээси тескери айланып калганбы дейм да? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизде баа тергөө жок да, УКМК же СИИПти текшерип карап чыгып, анан текшерип карап чыккыла. Сиз арыз менен кайрылыңыз, жаңа ачылган жагдайлар боюнча деп. Силер ишти кайра козгоп туруп, кайра тергеп туруп, 1 миллионун кайтарып бергиле. Азамат, көзөмөлгө алып турасың, маган талаш этесиңер бүткөндөн кийин. Рахмат. Жидайылынан Абдыкалы. 4-чү курултай, элдик курултайда да көтөрүлдү эле бул маселе. 2013-жыл башталган. Не себептерден токтоп турат? Курултайдан кийин МЧСтин кызматкерлери келип, жеринен көрүп, кортунду жазып берген. 250 метр тез арада уланыш керек дамбанын башына деп. Проектini жаңылаш керек экен, проектini жаңылап бүтүп калдык. Ушул проектти бүтүп калса, көзөмөлүңүзгө алып берсеңиз ушуну. Макул. Анан экинчи айта турган маселе мына ипотекалык үйлөр боюнча мугалимдердин очуртка туруп атышат, ошко барып, очурту жеткенде өзүңөрдүн регионуңардан аласыңар деп Каракулжада болсо карап, очуртун жылдырып коюп, ушундай көзөмөлдөп койсоңуз. Ишиңизге ийгилик. Кыргызстанда тынччылык болсун, өнүгө берсин. Мен Жиде айылынын тургуну болом, Оморов Жамалдин атым Каракочкор аймагына тиешелүү. Урматтуу президент, сиздин келгениңиз бизге жакшы болот экен. Өткөн жылы келдиңиз эле, мен катар кат жазып калдым беле, сиз Жиде айылынын мектебин чечип берсиз, рахмат аныңызга. Эми экинчи маселе, мына коррупциянын башын ачыш, жалпы арыз жазганын эле колунан чечилбейт экен. А коррупцияны сиз баштаганда биринчи эле саясатыңыз коррупциядан башталган. Ошол мезгилде айыл өкмөт иштегендердин айыбын ачпаган прокурорлор болуп атат. Мен айткым келет, 21-жылы, 27-жылы январда мен арыз жазгам. Ошол мезгилде Каракулжа районунун прокурору Абдымамбетов деген болгон. Көрсө ошол коррупцияны жашырган киши болду. 4 жыл сүйрөдү. Мен тергөө бүтпөгөндөн административдик сотко арыз жаздым. Ал административдик сот сен айыбы жокторду жазып атасың деп карабай койду. Мына былтыр келди Тазабек прокурор, молодец. Бардын тизмелеп, уголовный ишти ачып, мойнуна коюп ачып берди. Жаңа ачылган менен жагдай менен берсем, дагы карабай атат административдик сот. Аны областный административдик сот да колдоп атат. Мына азыркылар айтып атат. Мен, урматтуу президент, ушу Каракулжа району менен өзгөн район айыл чарбасында иштегенмин. Бардык территорияны жакшы билемин. Каерде кандай менен өткөрүштү жакшы билемин. Адис катары ошол сүттөр ферманы колдоо ишке жүргүзөйүн десек, аким да колдоп атат. Тезирээк сот бүтпөй деп, акимибиз да колдоп атат. Ошо соттор тормоз этип атат. Ошондой коррупциянын бетин нак ачып берейин деп сизге келдим. Келгениңизге рахмат. Ошол мезгилде Кашкаржол айыл мектебинде өкмөт башчысы болуп Бакиров деген иштеген. Өз кызмат абалына барып өзүнө 40 соток жерди алып атат ушул БТФдан. Бекер. Сизде жооп барбы? Билесизби бул боюнча? Жок, жогорку соттун төрагасынын орун басары Камчыбек, могу жыйындан кийин келсеңиз, биз талкуулап ишиңизди чечип берелик. Бияка жолугасыз жыйындан кийин. Айтыңыз экинчи маселе. Сурак. Мен сизге кыска ток өтөр жерлерин айтсаңыз. Февраль айында сиздин кат жазганын айыл чарбасы боюнча, айыл чарбасы маданият түрдө алып барыш боюнча сунуштарын жазып эле сиз айыл чарба министрлигине жолдопсуз. Мына азыр көпчүлүк айтып атпайбы? Терини иштетиш боюнча, жайлоону колдонуш боюнча мен ошолорду баары жакшы билем, урматтуу президент. Сизге жолдогон немени айыл чарба министрлигине жөнөтүп коюптур. Мен ал жерде бир айдан ашык жүрдүм, кабыл алышкан жок. Алмашып да кетишти. Эгерде убактыңыз болсо мен жалпы программа сизге айтсам, ошол туура кабыл алсаңыз элге жакшы болмок. Качанга чейин биз
Маданият, Айчаран маданиятын қолдай албайбыз, қолдашыбыз керек да. Азыр керек болса айылда уйларды сабаған факты болуп атат, урматтуу президент. Мен ошолордун баарын тизмектеп жазып койдум эле. Эгер мүмкүнчүлүк болсо мен кабыл алсаңыз, дагы так сизге неме кылып берип берем. Министр азыр чогулуштан кийин кабыл алып сүйлөшүңүз, анан мага тиешелүү маселе болсо алып келесиз мага. Жарайт. Сиз чече турган болсо өзүңүз чечип коесуз. Жолдош президент, биздин 15 жыл мурун Ош шаарынан 4 соток жер сатып алган болчубуз. Атыңыз? Атым Жусуалиев Зарылбек. Лайтала айылынын тургунумун. Ошол жерден 4 соток жер сатып алып биз жакшына эле жашап жүргөнбүз. Андан 23-жылы прокуратура тарабынан силердин чекке мындай 2 токтом чыгып калыптыр. Мисалы, бир адамга 2 токтом чыгып калыптыр да будачы. Ошого 2 чектин бири жок болуш керек деген неме менен прокуратура иш козгогон бизгечи. Бирок чындыгында биздин токтом дагы биринчи чыккан, кызыл китепти дагы биз биринчи алганбыз, үйдү дагы салганбыз. Айыл өкмөттөн, Неме, Ошто Дыйкан кыштак деген айылданчы. Ошо Дыйкан кыштак. Ошо сатып алуучубуз. Биз сатып алганбыз, ак ниеттүү сатып алчубуз. Бирок биздин токтомубуз дагы мурун чыгыптыр. Силерден кийинки токтом ошо дагы ошол айыл өкмөт чыгарып берип атабы силерге? 2 чектин бириси жок болсун дедиле. Ошол мурун биздин адвокатыбыз неме деди да, ал силер токтом силердики мурун чыгыптыр, кызыл китеп мурун экен, мурун алыпсыңар, үй дагы салынган, наркыны мамлекет жок кылат, силердики ордуна түшүп калат дегенден биз ошол нерсени күтүп жүрсөк, беркил мурун закон мындай өтө катык эмес эле, сот органдары менен сүйлөшүп алып бүтүрүп алыптыр. Азыр ушул учурда ошо 1000 үйдүн арасынан ошо бир биздин чек жок болуп атат. Уже райондук соттон, кайта шаардык соттон, анан областтык соттон биздин чечимибизди жок кылды. Акыркы гана бир үмүтүбүз калды. Ошо жогорку сот гана калды. Анан ошо сизге жолугуп түшүнүктүү. Сиздин сөзүңүз боюнча, сиздин айтымыңыз боюнча, сизге биринчи токтом чыккан, сиз баарын бүтүрүп жашап атасыз. Экинчи токтомдо ошо жергиликтүү бийлик башка кишиге чыгарып туруп берип коюп атабы үстүңүздөн? Ооба. Даталары бүт ошондой турат, сиз айткандай, Даталары биздики кызыл китеп дагы биринчи алынган, токтом дагы биринчи чыккан, үй дагы биринчи. Түшүнүктүү, туурабы? Мындай учурда эмне болуш керек? Садыр Нуркожоевич, бул боюнча экинчи жолу кайталанып жана айтпадымбы, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан тергөө жүрүп атыптыр. Ошон менин маалыматым жок экен, жыйынтыктап сизге. Жок, эгерде бул жигиттин айтканындай болсо, 100%, токтоп тур. 100% бул жигиттин айткандай болсо, эмне болуш керек? Козголуш керек, тергелиш керек. Иш козголуп тергелип болот. Жок, иш козголуп тергегенде сен жергиликтүү бийликке, айыл өкмөтпү, муниципальный кызматкерби, мэрби, ошого козгойсуң ишти, туурабы? А жер кимге тиеш керек өзү? Сот болот айттыңыз го дейм, Соттун. Жок, сот тигил экинчи чыкканга чечип берип койду деп атпайбы? Адилеттүүлүк боюнча эмне болуш керек? Сот айтыңызчы гана. Биринчи чыккан токтомду Вот мына, вот ошондой болуш керек. Туурабы? Эгерде бул кишинин айткан 100% чын болсо, 100% буган калтыргыла дагы, экинчи токтомду жок кылгыла, а ким берген болсо үстөккө босток кылып туруп. Аны алып барып туруп камаш керек экинчи. Бирөөнө жаза, 1000ге сабак болот да ошондо. Мындай токтомдор аябай көп экен мына. Бишкекте да бар, жана Сокулук районунда, Ошто, айланайын тим эле тиги на каждом шагу орустар айткандай. Ошолордун баарын иретке келтиргиле. Акчаны алып туруп эле биринин үстүнө экинчисине бере берген фактылар бар экен. Мен таң калам ушуну кантип ошондой кылып берет. Колунда документи бар, жерин билбейт да. Берип коет экен да, мына тетиги өзгөндөн сага монча жер деп туруп берип коет экен, а кайсер барып мындай казык кагып, мына могу жер сеники деген жок. 3 кожоюн бар бир жерге, 3 кожоюнга берип кое берет экен бир жерде. Ушу кандай жетекчилер ушундайга барат дейм да, мен мындай бир. Менин атым Айсулуу, мен октябрь айылынан болом. Мен лично Сөлпүй Дөлөтбай жөнүндө айткым келет да. Бул баягы илгерки совет Атыңыз ким дедиңиз? Айсулуу. Илгерки совет заманына атка минер менен дос болуп алып, жердин баарын басып алган. Бизде өзү октябрда 1,5 миң кожолук бар да. Ошолордун жерлерин полный 150 гектарды ээлеп, сиз келгенде биз митинг көтөрүп, октябрь айыл 107 гектарын алып алдык дагы, калган 28 калган. 28-ин ичинен именно эки эме ачкан фермасы, дыйканчылыкты. Биринчиси это Суранбай деген 19 гектар 30 сотик жер да. Ошо жерди полный мамлекеттик жерди менчиктештирип алып, эми ошо жерден китеп кылып алып, в данный момент аукциондон өткөрбөйт. Ошонучу лоту жок, өтүп келип атат да. Жерлер биздики уже жаш балдарыбыз Россиядан келип, бар жерден келип туруп,
ошо аукционго катыша албайт себеби бай болуп туруп акча менен басып кетип атат ушул адамчы. Башка айыл өкмөттөрдүн да жерин полный басып алган көп жерлерди. Баякта баары билет ону. Ошону чечип бериңиздер. Анан в данный момент 5 иши козголгон. А биз 22-жылы сиз Кудайга шүгүр болуп келип калып, биздин иштерибиз каралып, 107 гектар жерге берилип, 18 кооператив түзүлүп, ошондо октябрь айылдан полный жерлер алып калган менчиктештерди алып, азыр лоту жок, аукциондон өтүп кетти мына бир жума мурун. Анан именно суунун башында турат, эч качан арыкты чаппайт. Надо будет биздин октябрда трубалардын полный баарын алып барып туруп, сарайына полный алып барып туруп, суудан бизди кысат. Жооп берсеңиз. Саламатсыздарбы? Фермердик чарбасын айтып атасыз да? Бул боюнча түшүндүк. Садыр Нуркожоевич, бул боюнча прокуратура тарабынан добарс келтирилген. Биринчи райондук сот тарабынан жана облус сот тарабынан мамлекеттик жагына чечилген. Азыр жогорку кеңеш, жогорку сот тарабынан каралып атат. Ошону контролдоп койсоңуз. Мамлекет көтүп атабы ошондо? Мамлекет көтүп атат. Түшүнүктүү болот. Мен октябрь айынан келдим, атым Рахат. Бала бакча маселесин айтпа дедиңиз, бирок ушу элибиз айт дегенден кийин айтууну туура көрдүм. 1965 жылы курулган мектептин ордун азыр биз бала бакча кылып колдонуп келебиз. 170 баланы тарбиялайбыз. Бизге ушул жакын арада бала бакча боюнча ишиңиз башталганда бизге да көңүл буруп коюңузду суранат элек. Макул. Андан кийинки маселе, агай, сиздер азыр мектептерге, мугалимдерге ноутбуктарды бердиңиздер. Ошол эле ноутбуктарды бала бакчада тарбиячыларга да берип койсоңуз. Кезек келет, беребиз ага. Азыр биринчи мугалимдерибиздин жарымын бүтүрдүк, калган жарымын бүтүрүп алалы. Андан кийин мектепте бала бакчаларга да беребиз.